Кыргызстандын өзүндө болуп жаткан кабарлар менен тааныштырып баштайбыз. Бул ирет жаңылыктар чыгарылышында бир аз өзгөчөлүктөр бар экендигин башта белгилеп өтөйүн. Тактап айтканда, экрандан көрүп турганда эртеби кечпи кыргыз тили латын арабине өтүш керек деген демилгенден соң бул кандайча көрүнөт болду экен деген таризде бул ирет берүүнү латын тилинде 11 каналы колдонуп көрүүнү туура көрдү. Эмесе бул маселенин күнгө тескейин алдагы мүнөттөрдө салыштырып көрөбүз. Кыскачалар тууралуу. Латын арабине өтөбүз деген Казакстандын узактан берки каалоосун иш жүзүнө өткөрүү идеясы башталгандан бери Кыргызстанда бул тажрыйба качан колдонулат деген маселе көтөрүлүп баштады. Көп улуттуу Кыргызстандын тургундары кандай ойдо бул маселе боюнча жана эртең болбосо да качандыр бир кезде латын арабине өтүүсү кандай тобокелчиликтерге кептейт? Телчилердин пикирине кулак салабыз. Бул маалда президент Алмазбек Атамбаев улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилөө боюнча жарлыкка кол койду. Залкар жазуучу келерки жылы 90 жашка толмок. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул. Саламатсыздарбы? Алдагы 20 мүнөттө 11 каналдын обосунан которулбаңыз. Коңшубуз Казакстанда латын алфавитине өтүү боюнча саясий чечим жасап, жыл аягына чейин бирдиктүү стандарт кабыл алуу керек деген чечимин билгенден тарта, эми Кыргызстан кантет болду экен деген маселе да көтөрүлдү. Дегенде эле парламентте отурган айрым депутаттар биз дагы эртеби кечпи латын алфавитине өтүүбүз зарыл, жок дегенде адистерди даярдап баштообуз керек дешти. Дүйнөлүк агымга ылайык ошондой эле 2040-жылы толук латын арабин колдонууга мажбурбуз дешет айрым депутаттар. Башка мамлекеттин тажрыйбасын алганда көз ачып жумгуча бул процесстин өтөөсүнө чыгып, латынды колдоно калган мамлекеттер болгон эмес. Айрыкча мурдагы совет мамлекеттеринин курамындагы саналуу өлкөлөрдүн ысымын атай өтсөк. Алар тууралуу кыскача маалымат төмөндөгүдө. Латын арабине өткөн коңшу мамлекеттер тууралуу маалымат. Түркия, Мустафа Кемаль Ататүрк башка реформалар менен катар түрк тилин латындаштырууну колго алган. Көз карандысыздыкка болгон күрөш токтогон соң, тактап айтканда 1923-жылы бул аракеттерди баштаган. Ошол маалда консерваторлор ийгиликке жетпесин айтып сындашканы бир. Бирок арипти өзгөртүү ишке ашып, ушул кезге чейин латын араби колдонулуп келет. Жалпысынан 30 тамга болуп эсептелет. Өзбекстан, коңшу Өзбекстан 93-жылы латын арабине өтүүнү кабыл алган. Тактап айтканда совет доору кулаган соң алфавитти өзгөртүү процесси узак убакыт бою жүргөн десек болот. Ушул кезге чейин кирилл араби да колдонулуп келет. Тилчилер бул туура кадам болгонун, бирок латинизация саясаты туура эмес жүргүзүлгөндүктөн анчейин актуалдуу болбой жатканын айтып келишет. Азербайжан. Бул мамлекет 2001-жылы эле латын арабине өткөн. Азербайжан баш аягы 5 рет алфавитти өзгөрткөн. 25-жылга чейин болсо араб арабин колдонушчу. 39-жылдан 2001-жылга чейин кирилл колдонушту. Ошентип КМШ мамлекеттеринин ичинен латын арабине өткөн мамлекеттердин бири Баку болуп эсептелет. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев казак арабин латынчага өткөрүү ишин баштоосун жакында эле өкмөткө тапшырды. 40-жылы 13-ноябрда казак тилин латын арабине орус графикасына негизделип түзүлгөн алфавитке өткөрүү боюнча мыйзам кабыл алынган. Учурда казак арабинин латынча варианты Түркиядагы жана бир катар өлкөлөрдөгү казак диаспорасы тарабынан колдонулуп келет. Бирок расмий макамын алган эмес. Түркмөнстан. Ашхабад болсо 1993-жылы өткөн. 2000-жылдан тарта мамлекеттик документтердин баары тең латын арабинде жазылат. Ал эми күнүмдүк турмушта кирилл тамгалары деле колдонула берет. Татарстан. Мындан 18 жыл мурун Татарстан тиешелүү мыйзамды кабыл алып, татар алфавитин латынга өтүүгө белсенген болчу. 2011-жылы толугу менен расмий түрдө өтүүсү керек эле. Бирок мамлекеттик дума федералдык деңгээлде мыйзамга чектөө киргизип койгон. Ошентип 2012-жылдан бери кирилл жана латын экөө тең бирдей колдонулуп келет. Чын-чынына келгенде бул маселени ар тараптуу кароого туура келет, бирок эң башкы суроо бүгүнкү күндө колдонуп жаткан орус алфавитинен же болбосо кирилл алфавитинен латын арабине өтүүнүн кандай зарылчылыгы бар деген суроо. Менимче латын арабин колдонуп баштайбыз деген сөздү уккан адам көнүп кетебизби деген суроону узатышы мүмкүн. Бул жаатта ойлорду угуу үчүн 11 каналынын студиясына филология илимдеринин кандидаты профессор Кутманбек Биалиевди чакырган элек. Кутманбек мырза, жакшы келдиңизби, саламатсызбы? Саламатчылык, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул проблеманын эң негизги маселеси, бул проблеманын маселеси менимче саясий жагы болуш керек да. Анткени латын араби, латиница, башкача айтканда, же болбосо кириллица
эки алфавиттен кыргыз тилине толугу менен туура келбейт. Анткени латын алфавити 28 тамга, кирилл алфавити өзүңүздөр билесиздер 33 тамга. Ошол алфавиттерге кошумча тамгаларды киргизгенде гана ошол алфавиттер кыргыз тилине жарактуу болот да. Бул накта лингвистикалык жагын алып карап көргөндө. Анан экинчи жагы бул саясий маселе. Эрк дегене туура саясий эрк керек дегенби же кандай түшүнсөк бул саясий жактан алып караганда? Саясий жагын карап көрсөк, анда урматтуу телегөрүүчүлөр, албетте латиница менен кириллица бул эки дүйнөнүн карама каршылыгы, мындайча айтканда бул атаандаштык нерселер деп айтсак да болот да. Анткени азыр билесиздер, азыркы дүйнөдө Россия Федерациясы менен батыш өлкө, анын ичинде Америка Кошмо Штаттары жана Европа биримдиги карама каршылыкта болуп турган кези, анан албетте ошо коңшулаш мурдагы Совет мамлекеттери латиницага өтүп кетсе, анда мындай бир туура эмес кырдаал да түзүлүп калышы мүмкүн да. Анткени биз эң негизгиси биздин кошунабыз Россия Федерациясы эң күчтүү, эң мындай айтканда жанакындай аскер комплекси өтө өнүккөн мамлекеттердин бири, өтө бай мамлекет. Анан албетте Кыргызстан үчүн ар кандай кооптуу нерселер да жаралышы мүмкүн да. Мен дагы бир суроо ушундан улам менде жаралып жатат. Мисалы биз жогоруда мисал иретинде айтып өтпөдүкпү, эмелики инфографикабызда деле башка мамлекеттердин мисалын. Анан албетте арасында ийгиликке жетишкендери бар экен, бирок саналуусу эле гана экен. Бирок сиз жанагы саясий жакка байланыштырып жаткандан соң менде суроо жаралып жатат. Ошол эле мамлекеттер, мисалы Өзбекстандын өзүндөгү сиздин баягы кесиптештериңиз бул маселеге келгенде чындап эле жакшы эле баягы саясий жактан алып караганда жакшы эле кадам болчу, бирок аны баягы бөлүштүрүү система туура эмес башталгандыктан азыр чалдуу куйду болуп жана кирилл колдонуп жаткандыгы, аралашып калып жаткандыгынын себеби ушунда деп айтып жатышат да. Бирок ошол учурда кандай дейсиз, ал канча жылдардан бери ошол латын арибин колдонуп келген мамлекеттерге деле сиз Орусия жакты мисал кылып алып жатканда кандайдыр бир таасирин берип жатабы? Менимче бул нерсенин байланышы жок болсо керек же сиздин пикириңиз башкачабы? Менимче эми албетте Россия Федерациясы буга түздөн түз эч кандай каршылык көрсөтпөйт. Бул ар бир мамлекеттин өз эрки. Чындап айтканда латын алфавитине өтөбүз деген мамлекеттердин баары тең кеңири дүйнөгө Европа цивилизациясына киребиз деген ой менен бул бирден бир себеби да ошол кең дүйнөгө кошулуп латын алфавити аркылуу билим берүү системасына, маданий системасына кирүү мүмкүнчүлүгүн алабыз деген ой менен кирип аткан кези да. Бирок бул маселе биринчи кезекте мен айтпадымбы, саясий маселе, анан экинчи жагы экономикалык маселе. Эгерде мамлекет күчтүү болсо, эгерде мамлекет бай болсо, анда албетте эч кандай мындай чоң проблема туулбайт болуш керек. Латын алфавитин алабы же башка алфавитин алабы. Эми чын-чынына келгенде, эгерде ошол алфавит арип маселеси каралса, анда кыргыздар түздөн түз эле рун биздин байыркы жазуубузга өтүш керек эле. Рун жазуусуна. Анткени өзүңүздөр билесиздер, кыргыздар 2200 жыл мурун мамлекетин түптөгөн, андан кийин кыргыз каганаты болгон 8-9 кылымда биздин кошуна мамлекеттерибиз, биздин бордош казак, өзбек элдери этнос катары түзүлгөн кезинде биз мамлекет түзүп, анан ошол рун жазуусун колдонуп мамлекеттик саясатты жүргүзгөн калкпыз. Анан азыркы кезде жанакындай латын алфавити болобу же кириллица болобу, бул деген биринчи кезекте албетте бул саясий маселе деп эсептейм да. Түшүнүктүү. Бирок ошентсе дагы Кутманбек мырза негизи бул маселени жүзөгө ашыруу үчүн эң биринчи эле жанагындай кандайдыр бир факторлорду атап өтпөсө да болбойт деп ойлойм да. Мисалы таза лингвистикалык зарылчылык туурасында да азыркы
алфавитте биздин тилдин табиятына төп келбеген тамгалар, тыбыштар толтура деп айтышат. Мисалы, ошол эле йоттошкон сөздөрдү уңгу, мүчөгө ажырата албайбыз деп. Негизи канча муун бар экендигин билбейбиз дегендер да бар. Ушул маселесине келгенде жанагы латын арабине карата мамиле кандай болушу мүмкүн? Менимче, эгерде мындай сан жагынан карап көрөлүчү, латын алфавитинде 28 тамга, кириллицада 33 тамга. Буга чейин кыргыздар араб алфавитинде колдонуп келгенбиз, анда 28 тамга. Эми көрүнүп турбайбы, кайсынысы ыңгайлуураак да, бирок баары бир мен айтып атпаймынбы, латын алфавити да, кириллица да толугу менен 100%ке кыргыз тилинин муктаждыктарына эки тил тең жооп бербейт. Ага кошумча жанакындай тамгаларды киргизиш керек. Ошондо гана жанакындай фонетикалык табиятына туура келген алфавит болуп түшсө болот да. Кутманбек мырза, дагы бир суроону бере кетейин. Мына коомдо латын алфавитин өтүүнү колдобогондор дагы бар. Албетте, Кыргызстан көп улуттуу мамлекет экендигин эске алганда, негизи сиздин пикириңиз кандай? Мисалы, көбүнчөсү орус тилдүү биздин мекендештерибиз дагы алдыдагы берүүбүздүн сааттарында дагы бул маселеге кайрылабыз, бирок негизи башка экинчи медалдын экинчи тарабын алып караганда, мисалы, мен буга макул эмесмин дегендердин пикирин эске алганда, алардын ою туурабы, туура эмеспи дегендей. Эмнеден улам алар ушундай? Менимче, бул өтө эле татаал маселе да. Анткени мен айткандай, жанакындай лингвистикалык табияты албетте эч кандай айырма жок. Латиница болобу же кириллица болобу. Анан бул жагынан албетте мен айткандай эң башкы максаты ошол европалык өнүккөн кең дүйнөгө ошондой өнүккөн цивилизацияга кошулуу аракетти жасалып атат да. Анан албетте эгер биз бул аракетти таптакыр колдобосок, жок биз ошол ойдон калабыз деген ойда туура эмес болуп калып атат. Анткени 80-90 жыл, 80-90 жыл Советтер Союзунун курамында өнүгүп келгенбиз. Биз деген чоң жетишкендиктерге жетишкенбиз албетте. Бирок эгерде Советтер Союзу чындап эле идеологиялык, экономикалык жактан күчтүү мамлекет болуп кала берсе, анда албетте Советтер Союзу урабайт болчу. Эгерде биз жанакындай ошол нук менен кете берсек, анда өнүгүүбүз анча зор болбойт. Албетте жанакындай кадам жасап көрүш керек бул жакачы, латын алфавитине ал жагында караштырып көрүш керек. Ошо мамлекеттин мүмкүнчүлүгү барбы, бүтүндөй билим берүү системасын латын графикасына өткөргөнгө акча каражаты жетиштүү. Мындан тышкары мен айтпадымбы, бул деген албетте биринчи кезекте Кыргызстан үчүн, мейли башка мамлекеттерди билбейм, бирок Кыргызстан үчүн бул саясий маселе да. Анткени азыр биздин эле ошо коңшу мамлекеттерибиз, боордош элдерибиз эртеңки күнү жер маселеси чыкса, талаштар чыкса, бизди арачалай турган бир гана мамлекет бар да, бизге чындап мындай калыстык менен мамиле жасай турган бул Россия Федерациясы. Анан ошол эле учурда биздин боордош ошо түрк элдеринин тобуна кирген казак элибиз, коңшулаш өзбек элибиз, эгерде жанакындай ар кандай нерселер чыгып кетсе, анда өтө чоң проблема башталат да. Анан бул жагын алып карап эске алыш керек. Биз эгерде жанакы кириллица менен кала берсек, мен ойлойм да, анча-мынча жеңилдик болуш керек деген ойдомун. Рахмат пикириңизге. Филология илимдеринин кандидаты профессор Кутманбек Биалиевден ошол латын араби туурасындагы пикирин билдик. Биз бул темадагы берүүбүздү улантабыз. Мен илимдин докторумун. Теманы улай эле айта кетелик. 1925 жылдын май айында Касым Тыныстанов кыргыз коомчулугунда Кыргызстан улуттук жазмасын араб тамгасын латын жазмасына өткөрүүнүн зарылчылыгы, артыкчылыгы тууралуу маселе козгоп, кеңири талкуу жаралган.
Ал талкуулардан кийин 2 жылдын ичинде акыры Кыргызстанда башка боордош түрк өлкөлөрүндөгүдөй эле араб графикасынан дагы латын алфавитине өтүү жараяны жүзөгө ашкандыгын белгилей кетиш керек. Ошол 1940-жылга чейин кыргыздар ушул жазманы колдонуп келген. Кыргызстан кезинде колдонгон латын ариби кандай болгон кыскача маалымат төмөндөгүчө. Кыргызстанда алгачкы басылма эркин тоодо 1926 чыгарылышы араб тилинде жарык көргөн. Бирок кийин 26-27 жылдары Бакудагы түркологиялык конгрессте латын арибине өтүү боюнча чечим кабыл алынган. Ошентип кыргыз тили латын арибин 28-40 жылга чейин пайдаланып калган. Латын арибинде түзүлгөн кыргыз алфавитинде 30 тамга киргизилген. Бирок айрым тыбыштар үчүн кошумча тамгалар советтик лингвисттер тарабынан ойлонуп табылган. Ал тамгалар төмөндөгүдөй. Латын арибинин үстүнөн иштөө Татарстанда болгондуктан аталышы Яналиф деп аталып калган. Дүйнөдөгү эң көп колдонулган инглиз, немис тилинин ариби латын тамгалары менен жазылат. Кыргыз тили түрк тилдерине киргендиктен грамматикалык табияты, башка бардык касиеттери орус тилине таптакыр окшошпосун филологдор айтып келишет. Көрүнүктүү тилчилер репрессиянын курмандыгы болушканы маалым. Алсак кыргыз адабий тилдерин негиздеп эрежелерин киргизген Касым Тыныстанов дагы атууга кеткен. Окумуштуулардын айтымында бүгүн же эртең жарлык чыгарганга да Кыргызстан даяр эмес. Ошентсе дагы бул маселени илимпоздор тактап, саясий чечимдерди жогорку кеңеш алышы керек дешет. Кыргыз жазмасындагы латын арибинин орду туурасында кеңеш улантабыз. Учурда 11 каналынын баяндамачысы Мирлан Айталы мамлекеттик архив жайында жүргөн кезде Skype аркылуу байланышып, ал жактагы тил, кыргыз ариби туурасында кызыктуу фактыларды топтоп жаткан маалы. Мирлан, бизди угуп жатсаңыз, кыргыз арибинин таржымалдары тууралуу эмнелерди айтып берүүгө даярсыз? Ооба, саламатсыздарбы, Айгерим, мен сиздерди жакшы угуп жатам. Негизинен биз азыр бул кыргыз өкмөтүнө караштуу мамлекеттик каттоо алдындагы архив агенттигинин имаратында турабыз. Бул жерде көптөгөн ошол кыргыз тилинин тарыхы тууралуу көптөгөн материал, документтер бар экен. Негизинен ошол материалдарга таянсак, бул жерде кыргыз тилинин негизи араб алфавитине дагы өтүп кеткен жерлери, башынан өткөн кылымдын башында болгон жерлери бар экен. Анткени ага бирден бир себеп болуп, бул ошол кездеги Борбор Азия мамлекеттерине таасир эткен ислам дини болуп эсептелинет деген бир пикир бар. Андан тышкары дагы ошо 28-жылга чейин ошол араб алфавит колдонулуп келген. Андан кийин 28-жылдан кийин латин алфавитине өткөрүлгөн. Азыр эми ушул тапта биз ушул агенттиктин мүдүрү Ахмедов Орунбай Козубаевич менен маектешебиз. Орунбай Козубаевич, айтсаңыз, ушул мына документтериңиз бар экен, кандай түрдө канча жыл сакталган бул имаратыңызда? Биз мына колубузда турган документтер бул негизинен ушул латын алфавитинде түзүлгөн иш кагаздар. Биздин архивтерде, айрыкча борбордук архивде сакталып турган бул Кыргызстандын ошол кездеги Кыргыз АСРнин аткаруу органдары, ошол кездеги негиз борбордук органдарынын документтери. 28-ден 36-жылга чейин 8-9 жыл аралыгында негизинен латын алфавитине жүргүзүлгөн бардык иш кагаздар. Мына мисалга алсак, ошол Кыргыз борбордук аткаруу комитетинин президиумунун кезектеги жыйналышынын протоколу деп жазылып турат латын алфавитинде. Ошол мына ушундай документтер бул азыр негизи бул документ эмненин документи экен, айта кетсеңиз? Ошол кездеги Кыргыз АССРнын президиумунун материалдары. Негизи кыргыз тилинин тарыхында канчанчы жылдан канчанчы жылга чейин латин алфавити колдонулуп келген? Эми биздеги документтерге караганда мана адистер өздөрү так айтар, биздеги документтер 28-ден 36-га чейинки документтер Кыргызстандагы ошол мамлекеттик органдардын документтери бардыгы эле ошол латын тилинде жүргөн ошол мезгилде. Анан 36-жылдан кийин кандай? 36-дан баштап бизге келген документтер бардыгы кириллицага өткөрүлүп атат. Себеби ал кездеги ошол кездеги
СССРдин жетекчилигинин буйругу менен ошо Кыргызстанда жүргүзүлгөн. Сизге рахмат, Орунбай Козубаевич. Мен азыр көңүлүңүздөрдү дагы бир нерсеге буруп кетейин. Негизи баягы түрк дүйнөсүндөгү мамлекеттердин арасынан Казакстан менен Кыргызстан эле латин алфавитине өтө элек экен. Негизинен жалпысынан алганда болсо дүйнөдө 16 эле мамлекет кириллица менен колдонуп жатышыптыр. Ал эми латин алфавити менен болсо 60%дан көбүрөөгү колдонуп жатат. Эми бул жерде негизгисинен айтсак, адистердин баамында бизде негизи өлкөдө 650 мектеп бар болсо, негизи латиницага өткөндө ошо каржы маселесин дагы карап жатышат. Бирден бир бул жаңы муунду ошол латин алфавитине кандай өткөрүү зарылдыгы, канча каражат кетери жөнүндөгү маселелер да болуп жатат. Мисалы, өлкөдө 650 мектеп болсо, ошонун баарына китептер менен камсыз кылууга каражат кайдан табылат деген, бул эле көптөгөн маселелердин жалгыз гана бирөөсү. Айгерим. Рахмат сизге. Өзүңүз кошумчалап кеткендей, бул экономикалык жактан алып карагандагы ошо эле бюджеттен да ушул жанагы сиз айткан окуу куралдары бир гана бул окуучуларга байланыштуу деп айта турган болсок, алардын окуу куралдарын кайрадан жаңылап, ошол тилге ылайыкташтырып басып чыгаруу үчүн да көптөгөн каражаттар бар экендигин башка да адистер айтууда. Ыраазычылык сизге. Биз менен Skype аркылуу байланышта ошол мамлекеттик архив жайынан ал жактагы топтолгон маалыматтар кезиндеги жана башка материалдар менен Мирлан Айталы тааныштырды. Темалантабыз. Латын арбине өтүүдөгү дагы бир маселе бул мамлекеттик кагаздардын толук кандуу которулушу менен колдонгон китептердин кайрадан басылып чыгышы. Биз жогоруда белгилеп өткөндөй, бул биринчи кезекте бул тажрыйбаны улап уучтап кете турган мектеп окуучулардын билим алуусуна шарт түзүү дагы керек. Ошол эле маалда учурдагы абалды эске алганда өкмөт китеп куралдары менен толук кандуу камсыздай албай келе жаткандыгы жашыруун эмес. Керек болсо заманбап китептерди дагы басып чыгарууга каражат жетпегендиктен кече жакында эле окуучулар колдонгон ошол мамлекеттин ушундай китеп куралдары үчүн 20 сомдон төлөмөй болушту. Айтор, ушул маселенин тегерегиндеги, тактап айтканда, окуу куралдары туурасында маселени биз Кыргызстандагы жеке менчик басмакананын жетекчиси Төрөкулов Көчкөнбай менен сүйлөшкөн турабыз. Кош келипсиз биздин студияга, Көчкөнбай мырза. Рахмат. Мына латын арби деген сөздү укканда мен дароо эле китептер туурасында маселени ойлогон болчумун. Негизи Кыргызстан өзүнүн басып өткөн тарыхында канчалаган китептер кайрадан бул тилге ылайыкташтырылып басылып чыгарылышы керек деген маселечи. Негизи бул процесске карата сиздин кандай оюңуз? Себеби сиз дагы көптөгөн китептерди жанагы басмакана аркылуу жарыялап, жанагындай буйрутмаларды кабыл алып келесиздер дегендей. Эми бүгүнкү күндө латын алфавити менен бир да окуу куралы кыргызча басып чыгылды, чындыгында айтканда. Бардык окуу куралдары кирилл алфавити менен басылып келет бүгүнкү күнгө чейин. Ошол эле ал эми латын алфавитине өтүш үчүн окуу куралдарын өткөзүш үчүн бул чоң каражат керек. Бул мамлекет тарабынан колдоо керек. Ал бүгүнкү күндө мен ойлоп турам, бул өтө оор маселе. Себеби дегенде ошол кирилл алфавити менен чыккан окуу куралдары менен эле Кыргызстанды толугу менен камсыз кыла албай келе жатабыз. Мына бүгүнкү күнү бул маселе бүткүл дүйнөлүк китеп жармакесинде мына бүгүн ошол эле бул ошолда да айтылды. Биздин ошо чыгармачылар адамдар айтылып атат, башкалар айтып атат. Себеби окуу куралдары мына 2005-жылга чейин жетишпегендиктен ошо аренда эсебинен көп колдонуп келген да, чыгарылып келген. Ошондо бир 80-90% тиги окуу куралы менен камсыз болчу. Бул эми ата-энелердин эсебинен. Андан кийин баягы 2005-жылдан кийин баягы окууга бекер болсун деп ошол аренданы атмен кылгандан кийин бул бюджеттин эсебинен, мамлекеттин эсебинен окуу куралдары чыгарылып жатат. Бирок ал каражат аз болгондуктан мына бүгүн да айтып атышат, тиги райондордо, мектептерде окуу куралдары менен толук камсыз болбой келе жатат. Бул негизи бул маселе көптөн бери Кыргызстандын окуу жайларында, айрыкча мектептеринде
чечилбей келе жаткан маселе билим берүү жаатындагы. Бирок мен сурайын дегеним, негизи басмакана маселесине келгенде, биз билебиз, билим берүү министрлиги ошондой окуу куралдары басып чыгарууда. Мисалы, чет элдик басмаканаларга дагы буйрутма берген учурлар бар да. Эмне үчүн мисалы бизде көбүнчө азыр Кыргызстанда көп эле жеке басмаканалар бар, бирок булардын баалары кандай? Сиздерде кымбат болгондуктан жанагындай мамлекеттик органдар кайрыла алышпайбы? Мунун себеби эмнеде? Акыркы мына 5 жылдын ичинде Кыргызстанда ошол окуу куралына бөлүнгөн каражаттардын бардыгы ошо Кыргызстандын ичинде басмаканаларда эле чыгарылып келе жатат. Себеби дегенде башка андан мурунку мезгилдерде ошо биз билебиз, Түркиядан, Россиядан баскан күндөрү болушкан. Эми бул жерде алардын өздөрүнүн сыры болсо керек. Акыркы мезгилде ошо мына тендерде катышканда көбүнчө ошо биздин өзүбүздүн жергиликтүү басмаканалар катышып, ошол эле ылдыйкы бааларды берип, закондуу негизде утуп чыгарып келе жатат. Ошол эле Түркиядагы эле качествосу менен, Россияда чыккан качестводогу эле чыгып келе жатат. Басмаканалардын баягы орусча айтканда мощносту деле биздин басмаканалар азыркы күндө Түркиянын басмаканаларынан, Россиянын басмаканаларынан кем калышпайт. Бул негизде ошол басмакананын өзүндөгү жабдыктарга байланыштуу айтып жатасыз да, күчү туурасында. Жабдыктарга байланыштуу да. Мен эгерде латын ариби туурасында сөз кыла турган болсок, албетте бүгүн эмес, эртең эмес, бирок ошентсе да ошондой буйрутмалар келип турса, сиздердин азыркы деңгээлиңиздер канчалык ошондой эле китептерди, мисалы, окуу куралдарын басып чыгарууга андай деңгээлиңер, кудуретиңер дегендей? Эми мындай да, латын алфавитинде болобу, кирилл алфавитинде болобу, айырмасы жок. Эгер даяр китеп болсо, басууга даяр китеп болсо, ал басмакана үчүн айырмасы жок. Ошол эле баа болот. Ошол маселе, ошол латын алфавитине которгон каражат келип турбайбы? Ошол которгон даяр латын алфавитиндеги окуу курал болсо, ал басмакана үчүн бирдей эле баа болот. Бирдей эле баа болот. Эгер каражат жагын эсептегенде ошол үлкөн экономикалык абалындагы ага жол бербейт деген да пикирди эске алганда, албетте чоң каражат талап кылынат, бул да жөө келтирип жатат. Бирок ушул жагын алып караганда сиздин оюңуз кандай? Негизи сиздер негизи учурдагы эле ушул басмаканалар чыгарган кандай гана китеп болбосун, ошол эле мектеп окуучуларына болсун, же болбосо адабий тилдеги китептер болсун, баалары туурасында учурдагы Кыргызстандын өзүндөгү асман чапчыбайбы дегендей? Латын алфавитинде, э? Ооба. Латын алфавитинде эми ал үчүн биз жакшы котормош дейбизби, ошол басма дейбизби? Бүгүнкү күндө бир дагы мамлекеттик басма жок, өзүңөр билесиңер. Бардыгы жеке менчик. Илгери бүт окуу куралдардын бардыгы мектеп басмасы деп коет эле. Ошол мектеп басмасында ар бир предметтин редакциялары болот эле. Ошондо даярдалып, ошондой китеп окуу куралдары даярдалчу. Эгер кирилл латын алфавитине өтө турган болсок, анда биз ошо мамлекеттин карамагында ошондой басманы түзүшүбүз керек. Министерство образованиянын астында ошол атайын латын алфавитине өткөрө турган басманы түзүп туруп, мындан тышкары ошол адистерди даярдаш керек болуш керек. Адистерди ошол окуу куралдарды даярдай турган адистерди даярдап, анан кийин обязательно ошол басманы уюштурушубуз керек. Ошондо өтсө болот. Ал эми мен өзүмдүн жеке пикирим, латын алфавитине өтүшүбүз керек. Биз себеби дегенде мына кирилл алфавити, мен чет өлкөлөргө барганда бардыгы жерде латын алфавити колдонуп атпайбызбы, англисче сүйлөп атпайбызбы? Ошон үчүн баягы англисче сүйлөй албасаң да латын алфавити менен окуп кете бересиң да, башка аэропортто болобу, башка жакта дагы жазылган нерсени окуп алып кете берет. Ал да канча ыңгайлуу. Ыңгайлуу болот да, чет өлкөгө чыккан граждандар үчүн. Рахмат пикириңизге Көчкөнбай мырза. Негизи кыргыз басылмалар ошол учурда тактап айтканда китеп жана башка куралдардын ошол басылмалар аркылуу таралышы канчалык оңой же болбосо оор деген маселенин тегерегинде биз
Кыргызстанда жеке басмаканалардын бири болгон басмакананын жетекчиси Көчкөнбай Төрөкулов менен маектештик. Бул жааттагы латын ариби туурасында сөз улантабыз. Экрандан которулбаңыз. Латын ариби туурасында кээ уланта беребиз. Кыргыз тилинен латын алфавитин өткөрүү сунушуна орус тилдүү журналисттердин көпчүлүгү макул эмес экен. Ал эми кыргыз тилдүү жазмакерлер болсо бул сунушту колдоорун билдиришти. Алардын пикирин билип көрөлүк деп эки тилдүү журналисттерге дагы микрофон сунганыбызда кыргыз тилин өздөштүрүү азыр ушундай татаал болуп турганда латын тамгасына өтүү процесси андан бетер оор болот деп эсептешет экен. Кыргыз тилинде жазгандар болсо латын арибин өтүүгө эч ак эле убакыт келген деген пикирди карманышты. Айтор, алардын пикири кийинки сюжетте. Вы знаете, я вообще-то против, потому что в школе даже с тем алфавитом Билбейм, кириллица. бирок негизинен мен каршымын. Себеби система мектептеги алфавит кирилче болуп атпайбы? Кыргыз тилдүү, орус тилдүү балдар дагы кыргыз тилин толук үйрөнгөн жок. Биз азыркы иштеп жаткан системаны жолго коюлбай туруп, латын тамгасына которо турган болсок, бир топ көйгөйлөр пайда болот го деп ойлойм. Перейти на латиницу, мы только получим большее количество проблем. Мен латын тамгасын өткөрүүнү биздин алфавитте эч кандай каршылыгым жок. Анткени баягы дүйнөлүк тенденция деп ойлойм. Анан азыр коңшу Казакстандагы өтүүнү пландап жатса бизге бирок бул убакытты ошондой эле каражатты талап кылат. Анткени ар кандай документация баардык нерсени өткөрүш бул оңойго турбайт. Жеке эле айта бергени менен муну ишке ашырса жакшы болот да. Бирок башында айтып кеткендей убакытты жана каражатты талап кылат. Дүйнөлүк мына практикага карай келсек, латынчага өткөнүбүз деле туура. Анткени ошол биз ошо өзүбүздүн постсоветского времени өзүбүздүн ошол баягы коңшулаш шериктеш өлкөлөрдөн келгенде орус тилинде, бирок дүйнөлүк башка жактарга, чет өлкөлөргө барсак, ал жакта баары сөзсүз түрдө англис тилинде, латын тилинде кабыл алып атышпайбы? Ошондуктан мен туура эле деп ойлойм. Переход на латиницу, опять же, зачем? Вопрос, зачем? Если у нас Латын тамгасына өтүү эмне үчүн? Баш мыйзам боюнча орус кыргыз тилибиз турса. Депутаттардын бул сунушун мен жөн гана популизм деп эсептейм. Азыр каржылык тартыштыкты сезип турганда, бул дагы бир бюджетке көйгөй жаратат эле. Менин оюмча кереги жок деп ойлойм. задумываются о том, что последует, опять же, большая нагрузка на бюджет. Латын алфавитине өткөндү мен каалайм. Себеби анда ошол кыргыз тилиндеги жана сөздөрдү айтууда көп мүмкүнчүлүктөр жаралат. Ошол эле учурда башка англис тилин, түрк тили, ошо түрк тилиндеги көп тилдер ошол латын алфавитинде, ошолорду дагы үйрөнгөнгө, түшүнгөнгө, жакшылап окуганга жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Бул биздин журналист кесиптештерибиздин араб, кечиресе латын арибине карата айткан пикирлери болду. Бул теманы улай эле Кыргыздын ушул кезге чейин кандай жазууларды колдонуп келгенин да белгилей кетелик. Байыркы жазууларга келгенде элдин багы белгилери Орхон Энисай жазууларын айтпасак болбойт. 7-12 кылымдарда ошол эле Монголияда, Түштүк Сибир, Орто Азия аймактарында тиричилик буюмдарына түрк тилине жазылган жазуу эстеликтер Орхон жана Энисай жазуулары деп аталары маалым. Мындай жазуу эстеликтер ошол эле Тувадан Тоолуу, Алтай, ошол эле Якутиянын түндүгүндө, ошол эле Кыргызстандын Талас өрөөнүндө дагы табылган болчу. Таластагы жазуулар ошол Энисайдагы жазуу эстеликтерине тектеш. Баса айтмакчы 11 каналынын дагы эң белгиси ошол Орхон Энисай жазууларынын мисалын алып куралган десек болот. Тактап айтканда 11 деген белгидеги таякчалар акылман ошол бабалардын тилинде колдонулган сөздөрдөн айкалыштырылган. Башка кабарлардан президент Алмазбек Атамбаев улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын белгилөө боюнча жарлыкка кол койду. Бул тууралуу өлкө башчысынын маалымат кызматы кабарлады. Жарлыкка ылайык Айтматовдун 90 жылдык улуттук жана эл аралык деңгээлде өткөрүлөт. Өкмөт 2 айдын ичинде уюштуруу комитетин түзүп, керектүү каржыны бөлүү менен иш-чараларды планын даярдоо милдетин алды. Чыңгыз Айтматов 1928 жылы Таластын Шекер айылында төрөлгөн, 2008 жылы дүйнө салган. Анын романдары 176дан ашык тилге которулуп, 128 мамлекетте 100 миллиондогон нускада чыгарылган. Айтор, Кыргызстан латын алфавитинде өткөн учурда 11 каналы жаңылыктарды кандай чагылдырмак эле деген мааниде бүгүнкү жаңылыктардын берүүсүн латын тамгаларын колдонуп көрүүнү эп көргөнүбүздү эске сала кетейин. Эгер сунуш пикирлериңиздер болсо, интернеттеги баракчабызга калтырсаңыздар болот. Же оңой эле Facebook, YouTube баракчаларындагы 11 деген даректи менен жүктөлө турган бул жаңылыктардын чыгарылышына карата комментарий калтырсаңыздар да капа болбойбуз. Аты жөнүм Айгерим Жаныкул, амандыкта көрүшкөнчө.